Менің ойымша 90% адам таныса керек. Танымағандар Ғаниев Қаныбек Тоқтаматов. Атасының аттан болып қалуы мүмкін, Сұлтанмұрат әке деп таныған Рахметжан Тоқтаматов. Şu kişiye sözü verelim, özünün oyunu açsın. Саламатсыздарбы, апалар, эжелер, карындаштар. Мен биринчиден сиздердин баарыңыздарды ушу март айындагы 3 майрам менен куттуктап кетейин. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, Кудайым баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдүн үстүнөн чексиз бактылуулугун чачып турган болсун. Баскан жолдоруңуздар апапакай болсун. Бардыгыңыздардын жүрөгүңүздөрдүн ичинде оргуштап чыгып турган чексиз каалоолор, ниеттер бар. Кудайым ошого жеткирген болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам bir hadisinde ушундай дейт, бейиш энелердин таманында дейт. Биз сиздерге тазим этебиз, дайыма ушундай сиздерди урматтап, сыйлап, дайыма ушул жакшылыкта жетелеп жүргөнгө биз жигиттер, эркектер, бул биздин парзыбыз. Тарады, жер агарып, күн суюлуп, таң атты, кыбыр-кыбыр кайра турмуш баштады. Жаңы күнгө жаңы ачып баракты, мүнөт күтпөй учуп барат закымдары, жаз келгенде гүлүн ачат какымдары, мына бүгүн биз турабыз айымдары, ден соолукту чындоо үчүн чымырканып. Эли журттун баарыңарга салам болсун, кыргызымдын учу кыйыр аман болсун, эл ичинде спортсмендер бизге окшогон айымдар көп болуп, жерге бизде бейпилдик заман болсун. Бишкекте биздин өзүбүздүн Охна жамаатынын чоң бир командабыз бар. Жумасына 2 жолу ошол Бишкектин центринде жолугуп, өзүбүзчө сүйлөшүп, ынтымак оюн өткөрүп турабыз. Анан бул жерде эми мен ушу кечирим сурайм, мен кыздарга кичине мындай внимание бөлбөй калыпмын да, туура эмес биз кетип калыпбыз. Эркектер эле эркектер, эркектер эле эркектер депчи. Бул бизден чоң бир неме кетип калды. Мындан ары бирдей эркектер менен аялдар ушундай Кудай кааласа астына кетебиз. Бул жерден негизги ушул идеяны айткан Мерван баарын ушул айтып, неме кылып, Каныбек ушундай. Бардыңыздарга ден соолук, майрамыңыздар менен өтүп кеткен жакшы майрамдар өттү. Мен Макбурат жээнин сөзүнө кошулам, өтө сонун куплеттер айтылды. Ушинтип жадырап, жайнап эле ойноп жүрө берели. Каныбек ака, сизге рахмат, ыраазычылык. Тапканыңызга Аллах мындан да көп берекесин берип, бизге окшогон айымдарды дагы унутпай ушундай Макбурат айткандай ар жылы бизди дагы ойлоп туруң. Өзүмдүн тагым болот. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, сиздерге бүгүнкү эмеде бардыгыңыздарга жеңиш каалайм, бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Сизге дагы чоң рахмат. Биз сизди дайым ардайым колдойбуз. Ар байрамда ушинтип сиз дагы бизди колдоп, приздент коюп берсеңиз, биз мындан дагы чумурканып, жакшы ойногонго аракет кылабыз. Мен бир нерсени баса белгилейм, бул мактанганбы же башка нерсе, биздин команда жала мугалимдерден түзүлгөн. Ошонун менен биз дайыма жеңилсек дагы сыймыктанып келебиз. Онга сөз беремин. Иштерге ийгилик, ак жол, ынтымак оюну жакшы өткөрүп алыңыздар. Рахмат. Тамаша менен Охна айымдары. Бул жак тамаша, нар жак Охна. Онда ойнойт экен, кана көрүңүздөр. Тамашага 1 балл. Жакшы эпитет калтырып, комментарий жазып коюңуздар мына. Айымдары кандай волейбол ойнойт экен. Атайын 0,5 мен тап жатам. Полный обзор алыш үчүн.
Тамаша. Тамашачылар дагы жакшы ойнойт. Тамаша. Сіздерге дағы бір сонун жарнама. Бұл жей турган эмес, бұл жерге барып кайып кылып отура турган эмес, бұл клуб эмес. Бұл как чыныгы пешене тер. Аягына чейин сөз көрүңүздөр ушул жарнаманы. Кадамжай шаарында биздин жаш жигиттерибиз ушундай мрамор таштардан ушундай үйлөрдү тыштарын жасалгалай турган таштарды чыгарып баштады. Мына 3 в 1 деп коет мына. Красота, утепление и шумоизоляция депчи өзүбүздүн жигиттерди өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу туугандар. Ошондой эле мэрияга да ушул видеону жеткириңиздер. Мэрия дагы бул жерде оңдой турган болсо, ушул жигиттер менен договор түзүп, сапаттуу жакшы кылып оңдошот. Усталар полный комплект бар. Ошондой эле ушул жерге балдарыңыздар жөнөтүңүздөр, обученияга дагы окутуп үйрөтөт. И мына краскалар дагы, мына дагы чоң бетон жасалгалай турган, мына дагы өтө аз эми чыга баштады. Краскасы көчүп кетпейт, себеби бул машинанын краскасы. Мына ошондой эле брусчаткалар, мындай 3D буякта дагы үйлөр тишин жасалгалай турган таштар чыгып жатат. Ошого төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар дагы, үйүңүздөрдү тишини ушул менен козусоңуздар дагы болот. Эми көпчүлүгүдө акча болбой калат, азыр акча тартыш, ошого через мурабаха аркылуу дагы сиздер ушул жерге договор түзүп келип сүйлөшсөңүздөр болот. Лайк басып коюңуздар, заказ бериңиздер.